Бишкек шаарындагы ВЭФА бизнес борборунун ээси ар жылы жоопкерчилиги чектелген коому менен түркиялык Өзгүн иншаат Таахют ва Тижарет акционердик коомунун ортосундагы сот иши аягына чыга элек. Буга чейин ар жылы жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы өлкө президентине адилеттүүлүк издеп кайрылган, бирок түрк тарап өз оюнан ушул убакка чейин кайтпай келет. Анын кесепетинен соода борбордун 500гө жакын ижарачысы жумушунан ажыроо коркунучунда турат. Бул тууралуу кечээ 10-сентябрда уюштурулган маалымат жыйынында юрист Людмила Горлова билдирди. Юрист белгилеген мыйзамга ылайык соттук процесстин катышуучусу мүлктөн ажыратуу боюнча камакка алууну сурана алат, бирок аны пайдаланууга тыюу салуу туура эмес. Получается, компания ОСО «Аружылдыз» Соода борбор учурда толугу менен иштеген жок. Аны залыккасы үчүнчү жактарга, ижарачылар, алардын үй бүлөсү, кызматкерлерине тийип жатат. Сот эмне үчүн бул тууралуу ойлонбойт. Пандемия учурунда ижарачылар чогулткан каражаттарын сарпташты. Эми жаңыдан жумушка чыга баштаганда тыюу салганы туура эмес. Сот чечим чыгарып жатканда бул тууралуу ойлонуш керек болчу. Себеби сот жарандардын укугун коргоочу катары саналат. От экономического кризиса Людмила Горлова соттук процесстер өтө тездик менен жүрүп жатканын, күмөн санатып жатканын кошумчалады. Ал эми ВЭФАнын ижарачыларынын бири Шайыр Маманова соода борбордун кызматкерлеринин арасында бир үй бүлөнү камсыздаган жалгыз бой энелер, майыптар, насыя төлөөчүлөр бар экенин айтат. Эртең ушул соттун чечими менен биз көчөдө калсак, эшикте калсак, биз жөнүндө ким кам көрөт, ким ойлойт, биздин укугубузду ким коргойт? Биз деген Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан жарандарыбыз биз. Эгерде биз жумушу жок, эшикте калсак, бизге ким жөлөк пул төлөп берет? Кийим кечебизди, тамак ашыбызды акчалай ким жардам берет? Соода борбордун дагы бир ижарачысы саналган Алмаз Чонов ишкерлер бизнеске топтогон акчасын салып, кошумча насыяларды алганын белгиледи. Ал эми тыюу салуу жөнүндөгү кабар аларды таң калтырган. К сожалению, как вы все знаете, в этом году биз пандемия карабастан келишимдин шарттарын так аткарганга аракет жасап жаттык. Келишим мыйзам түрүндө түзүлгөн. Ага жараша иш алып барып, бардык төлөмдөрдү ишке ашырып келебиз. Договора, кстати. Ижарачы өлкө башчыны, депутаттарды жана коомчулукту колдоо көрсөтүүгө чакырды. Маалыматка караганда аталган соттук ишти 3 жолу 3 башка сот караган. Алардын бири дагы түрк тараптын доосун колдогон эмес. ВЭФА соода борбору ай сайын мамлекеттик бюджетке 2 миллиондон 3 миллион сомго чейин салык төлөйт. Борбордо 500гө жакын ижарачы эмгектенип, 1000дей жаран жумуш менен камсыздалган. Эгерде Өзгүн иншаат Таахют ва Тижарет максатына жете турган болсо, жогоруда айтылган жарандардын баары жумуш ордунан ажырайт.